Кыргызстанда катталып жаткан жол кырсыктарынын көбү тажрыйбалуу айдоочулар жаратат. Бул тууралуу Автомектеп жана машина ээлери ассоциациясынын вице-президенти Жылдыз Мырзабекова Спутник Кыргызстан агенттигинин мультимедиалык борборунда болгон маалымат жыйында билдирди. Мисалы Бишкек Алматы каттам боюнча жүргүнчү ташыган айдоочулар Чүй облусунун аймагында жол эрежесин көп бузушат. Казакстан аймагында болсо киргенде дароо үлгүлүү айдоочу болуп калышат дейт. Ошондой эле айдоочуларды окуткан автомектептердин жоопкерчилигине карата сындар айтылды. Кесиптешим Исмат Ибрагимов дал ушул маселени көтөрүп, маалыматтар менен бөлүшкөнү турат. Исмат, биз билебиз, буга чейин деле багы жаңыдан айдоону үйрөнүп жаткандар багы ошол көп жол кырсыктарына себепчи болот деп айтылып келген. Бирок адистер бул маселенин чечүүнүн кандай жолдорун сунушташты ошол эле бүгүнкү өткөн жанагы жыйында. Рахмат Айгерим, алгач ушул адистердин баамы боюнча себептерин алгач токтоло кетсек, унааларга ошол жол кырсыгына болгон биринчи себеп бул бүгүнкү күндөгү унаалардын көбөйгөндүгү, айдоочулардын көбөйгөндүгү, ошондой эле айымдардын дагы рулга отуруп унаа башкарып жаткандыгын себеп кылып келишет. Буга чейин ошол биздин Бишкектеги жол системасы эски болгондуктан жаңы системага, жаңы жолдордун системасы түзүүгө азырынча кичине убакыт жетпей жаткандыктан да ушундай көйгөйлөргө калып жатат экен. Ал эми мунун чечүү жолдорун сунуштай турган болсок, ошол чечүү жолдоруна келгенде булар автомектептердин жоопкерчилигин жогорулатып, ошондой эле айдоочулардын билим деңгээлин көтөрүү маселесин көтөрүп чыгышты. Себеби буга чейин ошол массалык маалымат каражаттарында унаага берилүүчү документтердин сатылып кеткендиги тууралуу маалыматтар дагы чыккан эле. Алар өзү окубай туруп эле, текшербей туруп документти акчага сатып жүргөн жагдайлар катталгандыгын айтты. Ал эми депутат, Кыргызстан фракциясынын депутаты Жеркалбек Калмаматов да парламентте ошол автоокуу жайлардын билиминин тайыздыгы бүгүнкү күндөгү кырсыктар, жол кырсыгынын башкы себепкери деп эсептеп, анын үчүн электрондук тизмеге киргизиш керек деген дагы сунуштарын айтты. Электрондук тизмеге киргизүүнүн негизги максаты ал жерде ошол окууда окуп жаткан баланын канча күн мектепке катышкандыгы жана тесттен өткөндө канчалык жооп бере алгандыгы тууралуу маалыматтар катталмак экен. Ошону менен биз билим унаага болгон билим алуудагы сапаттуулукту жогорулатабыз деген сунуштарын айткан экен. Биз эске сала кетсек, өткөн жылы 300 адам ошол атайын тест тапшырганда, ошонун 93-ü гана ийгиликтүү документтерди ийгиликтүү тапшырган экен. Кече күнү эле акыркы 3 айдын жыйынтыгы боюнча Билим берүү министрлигинин лицензиялоо жана аккредитациялоо башкармалыгы ошол автомектептерди, Кыргызстанда иштеп жаткан 216 автомектепти текшерип, ошонун 108-и лицензиянын талаптарына ылайык иштеп жаткан экен. Ал эми 102-сине болсо кээ бир кетирген кемчиликтери үчүн оңдоо үчүн 1 айга эскертүү берилиптир. Алардагы негизги кемчиликтер материалдык техникалык базанын жетишсиздиги, окуу методикалык базанын аздыгы, ошондой эле атайын унаа айдоочу маршруттчу аянттардын жоктугу деген ушундай кемчиликтерден улам эскертүү берилиптир. Исмат, сиз айтып өттүңүз, жана жүздөгөн автомектептерге эскертүү берилген. Бул эскертүү берилген деген эле бул жанагы өзүңүз жогоруда беле өткөн атайын базасын гана кайрадан иштеп чыгып, ошону бекемдөө гана багы убакыт берилет бекен же кандай? Же айып бул салынат бекен? Бул жерде 3 айдын ичинде ошол анализдин жыйынтыгында ошолор канчалык Билим берүү министрлиги койгон талапты аткаргандыгы текшерилгенден кийин ошолго жараша чечимдер кабыл алынат экен. Биринчиси лицензиясынан айрыла турган болсо, экинчиси ошол окуу жайдын окуу системасына кайра өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу талаптар коюлат экен. Андан тышкары бизге белгилүү, буга чейин мамлекеттик каттоо кызматы ошол унааларды окутуучу жайларды электрондук каттоого алган системаны жанагы сыноо иретинде 6 окуу жай автоунааны окутуучу жайлар менен кызматка келишип, Кыргызстан боюнча электрондук автоунааларды окутуучу мектептерди электрондук системага өткөрүү планын ишке ашырып жаткан экен. Эгер ошол системага киргенден кийин толук көзөмөлгө алабыз деген мамлекеттин ушундай пландары бар экен. Андан тышкары Биз буга чейин билебиз, ошол 2016-жылы маалыматтарга токтоло турган болсок, ал жерде Кыргызстанда жүрбөй, Кыргызстанда жарандыгы жок, башка мамлекеттерде жүргөн адамдарга дагы документтердин сатылып кеткен фактылары
такталган экен. Ошондой маалыматтарды, ошондой жагдайларды жокко чыгаруу үчүн мыйзам жагынан мыйзамдуу талаптарды күчөтүү иш-чаралары дагы каралат экен. Исмат, негизи бул ошол айдоочулук күбөлүктү берүүдөгү жана экзамен тапшыруудагы машакаттар, андагы ошол айдоочулук күбөлүктүн сатылышы туурасында кээбизде дагы башка берүүбүздө сиз менен дагы улантабыз. Бирок бул жерде дагы бир суроо менен уланткана турам. Негизи жол күн сайын эле 1-2 адамды коюп кетип атырган учурларды биз көрүп жүрөбүз. Учурларда ушундай учурларда айдоочулардын же башка жагдайларда себеп катары айта кетпесек болбойт да. Себеби жол кырсыгынан келип чыгышы бир гана ошол айдоочу эле мамлекет эле күнөөлүү эмес, жөө жүргүнчүлөр дагы күнөөлүү десе болот. Эмнегедир алардын жоопкерчилиги биздин өлкөдө анча көңүл бурбагандай түрү калтырат. Биз рахмат, биз өзүбүз деле көрүп жүрөбүз. Мисалы, биз Бишкектин өзүндө эле бир катар өтүүгө мүмкүн эмес, жөө жүргүнчүлөр өтүүгө мүмкүн эмес жерлерге атайын бир тоскоол жаратуучу бир атайын темирлер орнотулган. Ошого карабай жарандардын ошол тоскоолдуктардан секирип өтүп кеткен жагдайларын көрөбүз. Бул жерде ошол патрулдук милиция дагы бүгүнкү күндөгү жарандардын жоопкерчилигин жогорулатуу керек деген ушундай сунуштарын дагы массалык маалымат каражаттарынан билдирип атат. Себеби жанагы атайын элдер өтүүчү өтмөктөн, ошондой эле жер асты жолдорунан атайын элдер үчүн жасалган жерлерден дагы элдердин өтпөй калгандыгы бул жерде жарандардын дагы күнөөсү бар экендигин айтышууда. Бул маселени жолго салуу үчүн биринчи кезекте жарандарга дагы, ошону менен жарандык коом менен мамлекетке дагы бирдей мыйзамдуу жазалар, мыйзамдуу иш-чаралар көрүлүшү керек деген пикирлерин айтууда адистер. Бирок буга кошумчалоо иретинде айта кетейин. Негизи эле жөө жүргүнчүлөрдү жанагындай жолду кесип өтүүдө анчейин деле эмнегедир айып пул салып же аларды жоопкерчиликке тартуу көрүнүштөр анча деле эмес. Бирок ошентсе дагы менимче көлөм бул жок дегенде 500 сом тегереги болсо керек эле. Бул жерде ошол айып бир кандайдыр бир кырсык болгондо ошол кырсыкка кабылган адам, зыян тарткан адамга караганда ошо айдоочулар көбүрөөк жабыр тарткандыктан ошол айдоочулардын бүгүнкү күндөгү нааразычылыктары дагы көп экен да бул жерде. Рахмат, Исмат Ибрагимов автомектептердин ишмердүүлүгү ошол эле жөө жүргүнчүлөрдүн жоопкерчилиги тууралуу да кеп салды. Биз болсо берүүбүздү улантабыз.